Facebook'тагы пикири үчүн кармалган 70 жаштагы пенсионерге 50 миң сом айып салынды. Ташкөмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну пенсионер Салия Таштанованын иши боюнча Жалал Абад шаардык соту 22 ноябрда өкүм чыгарып, ага 50 миң сом айып салды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук сотунун басма сөз катчысы Мерлан Төрөмаматов билдирди. Маалыматта айтылгандай, Салия Таштанова кылмыш жаза кодексин бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар менен күнөөлүү деп табылып, 50 миң сом айып салынган. Пенсионерди 6 октябрда улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери кармаган. 17 октябрда ал үй кабагына чыгарылган. Адвокат Токтосун Жоробеков Таштанова президент менен УКМКнын төрагасынын аброюна шек келтирди, элге чакырык жасады деген жүйө менен кармалганын билдирген. Аялдардын кармалышы боюнча жогорку кеңештин жыйынында да маселе көтөрүлүп, депутат Гуля Кожокулова башкы прокуратурадан толук маалымат берүүнү өтүнгөн. Кыргызстанда соңку мезгилде бир катар оппозициячыл саясатчы, активисттер камакка алынды. Аларга бийликти басып алууга аракет кылды дегенден тарта мамлекетке чыккынчылык кылуу беренесине чейин айыптар коюлду. Муну оппозиция бийликтин кысымы катары ысбаттаса, бийлик өлкөдөгү тартипти камсыздоо аракети деп түшүндүрүп келет. Булак медиа центр KG. Күйөөм, кызым, күйөө бала мени байлап, жер төлөдө кармашты деген аял акыйкатчыга кайрылды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Ысык Көл облусунун тургундары менен жолугуш өткөрдү. Жолугушуу Кара Кол шаарындагы Ысык Көл облустук администрациясынын имаратында болду. Ага 170 жаран барган. Кара Кол шаарынын жашоочусу тергөө жана сот органдары үй бүлөлүк зомбулук тууралуу анын арызын толук карабай коюшканын айтып, анын укуктарын калыбына келтирүүгө жардам берүүнү өтүндү. Туугандарым, күйөөм, кызым жана күйөө балам мени байлап, жер төлөдө кармашты. Бул окуя 2 жыл мурда болгон. Бирок алар эмдигиче жазасын алыша элек. Ал эми өз маалында чара көрбөгөн тергөө органдарынын кызматкерлери дагы жазаланышкан жок. Болгону күйөөмө карата иш козгошту. Сот аны шарттуу жазалоо тууралуу чечим чыгарды. Кайсыл жакка кайрылбайын баары тең, ары бери жөнөтүшөт. Ысык Көл облусундагы акыйкатчынын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери өздөрүнүн билдирмелеринде бардык бузууларды көрсөтүшкөнүнө карабай, тиешелүү мамлекеттик органдар кат жазып коюп гана отурушат деп нааразы болду аял. Облустук прокуратуранын өкүлү арыз берүүчүнүн кайрылуусу боюнча текшерүү жүргүзүлгөн деп жооп берди. Милиция кызматкерлерине карата даттануучунун арызы боюнча бардык чаралар көрүлгөн. Ал эми анын арызы боюнча сот чечим чыгарган деди прокуратуранын кызматкери. Булак Сереп KG. Акшумкарлардын футболчусу Эрбол Атабаев үйлөндү. Футбол боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын жарым коргоочусу Эрбол Атабаев үйлөндү. Футболчу Малик аттуу сүйлөшкөн кызына баш кошту. Эрбол Атабаев 2001 жылы Кант шаарында жарык дүйнөгө келген. Атабаев улуттук курамдагы дебюттук оюнун 2022 жылдын июнь айында Бишкекте өткөн Сингапурга каршы оюнда талаага чыккан. Булак Супер KG. Депутат көз ачыктарды жарнамалоого тыюу салууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты, Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев Кыргызстанда көз ачыктарды жарнамалоого тыюу салууну сунуштады. Эл өкүлү мыйзам долбоорун иштеп чыккан документ учурда коомдук талкууда. Маалым кат негиздемеде өлкөдө турмуштук татаал кырдаалда турган жарандар көп учурда экстрасенс жана сыйкырчыларга кайрылып, жыйынтыгында аларга алданып, жапа чегип жатканы жазылган. Мындан улам шамандык, төлгө салуу, спиритизм, көз ачыктык жана магияны интернет же ЖМКлар аркылуу жарнамалоого чек коюу сунушталган. Депутат мыйзам долбоорун алдамчылыкка жол бербөө максатында иштеп чыкканы айтылды. Булак Спутник KG. Ошто 2 аялдын үстүнөн 39 арыз түшүп, милиционерлер аларды кармады. Ош шаарында алдамчылыкка шектелип, 2 аял кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, шектүү аялдардын үстүнөн милицияга жалпы 39 арыз келип түшкөн. 2023 жылдын март айында Ош шаарынын 1965 жылы туулган тургуну Таджихан Садрухиддинова милицияга кайрылган. Ал өз арызында жаран ага 3 бөлмөлүү үй алып берем деп Каланы Разаков көчөсүндө орун алган.
KCB банк аркылуу 6000 АКШ доллары акча салдырып алып, бирок үй алып бербестен качып кеткен. Натыйжада Садруддинова олуттуу өлчөмдөгү материалдык чыгымга учураган. Алар жарандардан 15.000 сомдон 6.000 долларга чейин алып, тизмедеги кезегиңерди алдыга жылдырып берем деп көздөн кайын болушкан. Натыйжада шектүү катары 1990 жылы туулган жана анын шериги 1972 жылы туулган жаран кармалган. Экөө тең Ош шаардык сотунун өкүмү менен үй камагына чыгарылган. Жаран мурда 2 жолу кылмыш жаза кодексинин алдамчылык менен жоопко тартылган. ЦУМ соода борборунун башкаруучу компаниясынын жетекчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК тарабынан Камчы Көлбаевдин кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоо фактысы боюнча катталган сотко чейинки өндүрүштүн негизинде жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында 22 ноябрда City Center жоопкерчилиги чектелген компаниясынын башкы директору кармалды. Ага кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу адалдоо менен каралган кылмышты жасагандыгы боюнча айып тагылып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ошол эле учурда City Center жоопкерчилиги чектелген компаниясы ЦУМ соода борборунун негизги башкаруучу компаниясы болуп саналат. Ал соода борборундагы соода жана кеңсе жайларын ижарага берүү менен алектенет. Учурда мамлекеттик органдарга берилген отчеттук маалыматтардагы бурмалоолорду аныктоо жана республикалык бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча кошумча чаралар көрүлүүдө. Буга чейин ЦУМ соода борборунун ээси Маметовго Габазов тергөө органдары тарабынан издөө жарыяланган дешти. Булак Серепкежи. 61.000 доллар Бишкекте алдамчылыкка шектүү аял кармалды. Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ири алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Арыз ээси аял киши милицияга 17 сентябрда кайрылып, аялга 2019 жылдын 25 октябрынан тарта 2021 жылдын 11 сентябрына чейин 61.000 доллар бергенин айткан. Акчаны алган жаран өзүн жеке компаниянын директору деп тааныштырып, батир сата турган болгон. Бул факт алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1985 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу камакка алынды. Анын ушул сыяктуу башка иштерге катышы текшерилип жатат. Булак Баракелди. 23 ноябрь 2023 Кыргызстанда өзгөчө датада 200гө жакын төгөй баш кошту. Кече 23 ноябрда өлкөдө 200гө жакын төгөй баш кошту. Бул тууралуу бүгүн 24 ноябрда санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2023 жылдын 23 ноябрында республика боюнча 193 жуп расмий түрдө баш кошушту. Бишкек шаары боюнча 37 жуп баш кошушса, алардын 21-и Бакыт өргөсүндө баш кошушту. Ал эми Ош шаарындагы Бакыт өргөсүндө 5 жуп баш кошушту деп айтылат маалыматта. Булак Суперкежи. Кадамжайдагы тоого чыккан 3 тургун күтүлбөгөн окуяга туш болду. Баткен облусунун Кадамжай районундагы тоодо бутун жабыркатып алган жаран куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 23 ноябрда Кадамжай районунун Эки Дабан жайлоосунда Айдаркен шаарынын 3 тургуну тоого чыккан. Алардын бири 1970 жылы туулган жаран кулап кетип, бутун жабыркатып алган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары тактап айтканда номер 2 өзүнчө мобилдик тоо кырсыгынан куткаруу взводунун командири улук лейтенант Курбановдун жетекчилигинде унаа менен 6 куткаруучу ат менен аталган взводдон 1 жана номер 77 өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн 4 куткаруучу жөнөп кетишкен. Окуя болгон жерге барган куткаруучулар жабыр тарткан жаранга керектүү медициналык жардам көрсөтүп, Айдаркен шаардык ооруканасына жеткиришти. Учурда аталган жарандын абалы жакшы. Булак Турмушкежи. Сокулукта прокуратуранын атын сатып айыл өкмөттүн кызматкерин алдаган шектүү кармалды. Сокулук районунда прокуратуранын жалган кызматкери кармалды. Ал айыл өкмөттүн кызматкеринин акчасын алдоо жолу менен ээлеп алган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча 3 ноябрь күнү Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн кызматкери милицияга жардам сурап кайрылган. Анын айтымында 18 сентябрда өзүн прокуратура кызматкеримин деп тааныштырган.
талант аттуу жаран документтерин текшерген. Ал алдамчылык менен 30 000 сомун алып, изин жашырып кеткен. Көп узабай алдамчылык беренесине шектелип, 1980-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу камакка алынды. Расмий маалымат боюнча ал мурда сот жообуна тартылган. Тергөөнүн жүрүшүндө ал прокуратуранын кызматкери эместиги далилденген. Ушул сыяктуу алдамчылык иштерди Москва жана Жайыл райондорунун аймагында да ишке ашырып жүргөн.